Мекечке берилет. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу Алмазбек Ахунжанович. Мен сиздердин көңүлүңөрдү бура турган маселе бул бүгүнкү биздин мекендештер, миграцияда жүргөн, Россияда жүргөн биздин мекендештер боюнча көтөрөйүн дедим. Себеби мага биздин жараныбыз кайрылып, бүгүнкү күндө Осоров Тыныбек Камыталиевич деп, ошону жаза алсаңыз, урматтуу Алмазбек Ахунжанович, ал бүгүнкү күндө спецприемникте отурат экен. Отырганына мына бүгүн 8 ай болуптур. Аны Россияда полиция кармаптыр, башка паспорт менен. Ошо башка паспорт менен кармап, алып барып камаптыр. Бүгүнкү күндө анын жарандыгын жана кимдигин аныкташ үчүн бүгүн биздин элчилигибиз, ошо эле эмгек, социалдык өнүктүрүү жана миграциянын өкүлчүлүктөрү бар ошол жерде. 9 штат бергенбиз. Мына бюджеттен айлык карап аларга, ошолордун биздин Россияда иштеп аткан биздин мекендештерибиздин укуктарын коргоо максатында, ошолор менен иштөө максатында, ошолорго жардам берүү максатында ушундай чоң каражаттарды биз жумшап атабыз. Бирок бүгүнкү күндө кандайдыр бир иштер жүрбөй атыптыр. Мына 8 айдан бери ошонун соту болбой, себеби анын жарандыгына өзүнүн паспортун алып келип, ошодон тапшырыш керек эле. Ошол нерселер болбой, ушу балабыз бүгүнкү күндө 8 ай болуптур отурганыбызда. Ошондой эле ошол жерде дагы бир биздин жараныбыз аял киши отурат экен. Ага 6 ай болуптур. Ошондой эле бунун документтерин тактоочу, ошол кыздын жарандыгын жана өзүнүн личностун тактоочу документтерди дагы деле алып бере элек экен да. Ал жерде туура айтасыз, мына бүгүнкү күндө биздин адвокаттар иштеп атат, акысыз. Но бирок кандайдыр бир жакшы иш болбой атат. Ошону көзөмөлгө алып, ошо биздин элчибизге, ошол жерде биздин өкүлчүлүктөрүбүзгө, ошол МВД өкүлчүлүктөрүнө, ошол эле эмгек министрлигинин өкүлчүлүктөрү иштеп атат. Ошолорго бир тапшырма берсек, барсын, кабар алсын, болушунча ошо бизге кандай документтер тийиштүү болсо ошол берсе, соттор эртелеп, анан алар депортация бияка келет. Себеби ата-энелер чалып, эң коркунучтуусу ошо көп ай отуруп калгандарды эртең алар вербовка кылып, кайра ошол Украинага жөнөтүлбесин деген алдын алуу максатында ушул нерселерди биз көтөрүп атабыз. Ошону көзөмөлгө алып койсоңуз, урматтуу Алмазбек Ахунжанович, анан ошондой эле дагы экинчи көтөрүп аткан нерсе бул Өзгөн району боюнча Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө Тала участкасында 500 гектар жер аянты бар. Ошол жер аянтыны суу кылыш, жер кылыш үчүн станциялык насостор коюлган. Бирок ошол жерде лотоктор эскирип бүгүнкү күндө ошол тийиштүү суулар барбай, ошол жерлерде бүгүнкү күндө дыйкандар жакшы иштете албай атат. Ошо 5 километр жерге ошол лотокторду биз жаңылап койдуруп берсек, мен ойлойм биздин дыйкандарга бир дагы кошумча түшө турган каражаттар болуп, ошол жерде 500 гектар сууга жер болуп калат эле. Рахмат. Рахмат.